Саламатсыздарбы туугандар, дыйкандар. Видеону көрөрдөн мурда каналга атталып, лайк басып жана ой пикирлериңерди комментарий аркылуу жазгыла. Бул аракеттер элибиздин өз максатына жетүүгө, ар бир үй бүлөнүн экономикасын көтөрүүгө абдан чоң салымын кошот. Андан тышкары, ар бир лайк, катталуу жана комментарий видеолордун рейтингин көтөрүп, башка адамдарга жетүүсүнө өбөлгө түзөт. Учурда мөмө жемиш тармагы жакшы өнүгүп келүүдө, бирок жетишерлик деңгээлде эмес. Анткени биздин кыргызстандык дыйкандар жаңы айыл чарба технологияларынан артта калып, жана жаңы европалык сортторду отургузбай келет. Заманбап агротехника жана сапаттуу сорттордун аз болгону мөмө жемиштердин экспортуна тоскоолдук кылат. Анткени эски ыкма менен өстүрүлгөн малинанын баасы төмөн жана дыйкандарга жакшы пайда алып келбейт. Ал эми чоң акчалуу пайда алыш үчүн сапаттуу мөмөлөрдүн бирден бир эң негизги белгилери булар: транспортабилдүүлүк, мөмөнүн көлөмдүүлүгү, даамы жана товардык көрүнүшү. Мындай сапатка жетиш үчүн болгону заманбап европалык агротехника керек. Алардын ичинде жерди анализге тапшырып, жетпеген элементтер менен камсыздоо, тамчылатып сугарууну орнотуу, 30 градустан ысык жерлерге бир аз болсо да көлөкө кылган сетка тагып, микроклимат түзүү жана акыркысы сапаттуу көчөттөрдү отургузуу. Жогорудагы айтылган ыкмалар аткарылса, кымбат баада Орусия же Казакстанга гана эмес, дүйнө жүзү боюнча экспорт кылууга жол ачылат. Эми жакшы акчаларды алып келе турган сорттор боюнча сүйлөшөлү. Сорттордун негизги эки түрү бар. Биринчиси жакы сорттор. Булар мөмөсүн бир жылда бир берет. Экинчиси болсо ремонтанттуу сорттор, же кыскача айтканда рем сорттор. Булар бир жылда мөмөсүн эки жолу же күзгө чейин берет. Азыр ошол ремонтанттуу сортторду карап чыгалы. Полька жана Поллана бул эки сорт негизи окшош келет. Польшада чыгарылган сорттор. Бирок булар биз үчүн жаңы сорт болгону менен Европада эски сорттордун катарына кирет. Албетте, бул сорттор деле жакшы жана мөмөсү чоң. Бирок кыргызстандык дыйкандардын көпчүлүгү буларды башка жергиликтүү сортторго жакын тегип, сапат малиналар менен көп учурда чаңдаштырып алышат. Ошондуктан жылдар өткөн сайын алар бири-бири менен аралашып, мөмөсү майдаланып, баштапкы сапатын жоготот. Ошол себептен бул көчөттөрдү өтө кылдат текшерип, сатып албаса, дыйкандар үчүн акчаны текке кетирип алуу тобокелчилиги бар. Мындай тобокелчиликтен алыс болуш үчүн Европадан түз сатып алган оң. Мапема бул голландиялык селекция. Башка малиналардын арасынан мунун мөмөсү эң чоң болуп эсептелинет. Товардык көрүнүшү укмуш. Рем сортторунун арасынан эрте өскөн сортторго кирет. Транспортабилдүүлүк жагынан 10 күндөн ашат. Өзүнүн генетикалык өзгөчөлүгүнөн улам акыркы түшүм алуусуна чейин майдаланбайт. Ысыкка чыдамдуу. Кээ бир учурларда көлөкө кылган сетканы тагуунун кереги жок. Ооруларга туруктуу. Даамдуулугу жогорку деңгээлде. Түшүм берүү узактыгы кар жааган учурларга чейин. Орточо түшүмдүүлүгү бир көчөттөн минимум 2-2,5 килограмм же андан жогору. Маравилла америкалык селекция. Малиналардын арасынан эң жогорку транспортабилдүүлүгүнө ээ. 14 күн жол жүрө алат. Рем сортторунун ичинен Маравилла эрте жана кеч түшүм бере турган сорт болуп эсептелинет. Түшүмдүүлүк боюнча Кыргызстан аймагында 60-70% майдан баштап июлдун ортосуна чейин берет. Ал эми 30-40% сентябрь, октябрь жана ноябрга чейин түшүмүн берет. Эгер пленка менен жабылган туннель куруп караса, кар жааган учурларга чейин өсө берет. Өзгөчө Кыргызстандын түштүк аймактарында жакшы түшүм берет. Анткени ал региондордо кар кеч түшөт. Ушул айларда эч кимде түшүм болбогондугу үчүн жогорку баада сатылат. Жогоруда айтылгандай, бул сорт өзүнүн толук потенциалын баалаган же туннель ичинде көрсөтөт. Бирок ачык жерде өстүрүп, ар бир көчөттөн 3-4 килограмм мөмө алган дыйкандар бар. Ал эми жабык жерден бир көчөтүнөн толук 7-9 килограмм түшүм алса болот. Имара голландиялык селекция. Эрте байлап күзгө чейин түшүмүн берген сорт. Мөмөсү чоң болгондордун катарына кирет. Транспортабилдүүлүк жагынан жогорку туруктуулукка ээ жана ящиктерге салганда эзилип агып кетпейт. Экинчи жылдан баштап негизги түшүмдүүлүгүнүн 60%-ын жазында, ал эми калганын кечки күзгө чейин берет. Полька жана Энросайдера малиналарына салыштырмалуу бир жумага кеч чыгат. Мыкты агротехникалык кароо болсо
эң түшүмдүү сорт болуп эсептелинет. Полонез польшалык селекция. Рем сортторунун арасынан Полано сорту сыяктуу август айынан баштап кечки күзгө чейин түшүм берет. Түшүмүн Полька сортунан 2-3 жума кеч берет, бирок түшүмдүүлүгү эң жогорку болгон сортторго кирет. Транспортабилдүүлүгү 8-10 күн. Кээ бирлердин айтымында түшүмдүүлүгү жана даамы боюнча эң жакшы сорт. Энросадира италиялык селекция. Июль айларынан баштап кар түшкөнгө чейин түшүм берет. Транспортабилдүүлүгү боюнча Маравилладан кийин 2-нчи орунда. 7-10 күн жол жүрө алат. Мөмөлөрү катуу, даамдуу жана эзилбейт. Терип атканда дагы оңой терилет. Эми 1 жылдык сортторду карап көрөлү. Пшехиба сорту польшалык селекция. Мапема сортунан кийин мөмөсү эң чоң болгон сорттордун катарында. Түшүмүн жай мезгилинде 1 жылда 1 берет. Мөмөлөрдүн формасы чоң жана узун болот. Даам жагынан башкалардан супсагыраак болсо дагы өзүнүн товардык көрүнүшү менен сатып алуучуларды суктандырат. Коммерциялык потенциал жагынан өтө өтүмдүү сорттордун бири. Туугандар, дагы бир жолу эскертебиз. Малинанын сапаты жана даамы мыкты деңгээлде болуп, кымбат баада өтүп жана чоң киреше алып келүүсү үчүн негизи үстүнөн көлөкө кылган сетка менен жабуу зарыл. Тамчылатып сугаруу орнотуп, жерди аба өткөндөй кылып борпоң деңгээлде даярдап, дарыларын убагында бериш керек. Ошондо күндүн ысыгынан жана нурларынан сактанып, малина өзүнүн 90-95% потенциалын көрсөтөт. Эгер айтылган агротехникалар сакталбаса, болгону 50% түшүм берет. Албетте, мунун баары акча каражатка такалат. Бирок шашылыштын кереги жок. Биринчи жылдары аз-аздан баштаганы туура. Эң негизгиси тажрыйба керек. Бул бизнести баштайм десеңер, минимум 5 жыл убакыт бериш керек. Азырынча көп каражат кетирбей, аздан баштап кийинки жылдары гектарларды пландасаңар болот.